Ассаламу алейкум, қадырман қырғызстандықтар. Батырауыма келіп қалдым, Батырауыма. Жергетал, Жалауат облысы Жергеталға келіп қалдым. Батырауа, тағы бір жол ұшырашып қойыңыздар, ма? Ассаламу алейкум. Барсыз ба? Рахмат. Орбай сырқаба жүресіз бе? Жақсы Құдайға шүкір жүребіз, жатабыз. Бұл ана келемде, мына келемде еш қол тибейді бұл. Орбай сырқаба жүресіз бе? Ем Құда деп жүребіз шу. Жақсы. Үй тіршілік дегендей айылда шу. Уборка, бұда орым, арпа орым башталды, ошоның орымын алек болсын. Самандарды алып шығып қойбыз беға. Самандардан беқіп шөптер жиып отабыз. Бұл сұраулар аса көп жазылып тұр. Анайға оқып берем, мұны оқып берем де, еме сұраулардың туғандар барын оқып бере албай еткенбіз, ал өте көп болып кетеді екен анда. Bir қысқа нұсқа қылып, видео тартқан әрекет қылады, сілерге дағы зергерлі болып кетпес үшін. Батырауым бір илгерки оқиғалардан бір айтып берің деп жазып тұр біреу. Bir сіңіл өзің дейді, бір қызықты жерінен дейді. Баштан өткен оқиғалардан дейді бір. Өзімен айтсам да болады. Өзіңізден айтасыз башқа адамды, айта берің, есте қалған. Башта қалған нәрселерім өзім оқиямын, өзім айтқан болсам, өзімде бір сібер жерді ат болған. Bir жетіміш елеке. Шумда чаптыға малле, маяңдай чап, торпақ алдым, тай алдым деп едім ғой, ат салып, жақшаттарды бір ат салып тұрдым. Şu жерді қашқатым бірлерден қарғаш қатым әлі кейім, қабаша жәкемен саттым, андан қошап болған алып, şu қошап болған, şu қошап менен болды да қарағашқа менен. Немеде, чаңгеттегі қошап болған менен. Şu екі ат салат елек, алмалда кішіне бая бертімден кішіне соғып қой. Так. Şu ортада тұрып, аяқа бияқылып батыр болып тұрғанбыз, әнем азыр сындығы баяғында еңкейіп, онан алдым, тайға тіштәдім, қойға беге тіштәдім деп айта албайм, анда sorun қылбадым, жақшаттарды біліп салғамын, ел білет, ел баласа. Баяғы өзі улақта шындайлар да болады да, Батырау, андайлар көп та. Баяғы немеге тәкәге улаққа еңілбейді. Şu чисто ат салғаны келеді алар. Чисто атты жындай. Осында ат қалып, ат салып. Geçip пішсайды. Баяғы адамды башқа балуандарды еңілдірбей қояды. Еңілгенін бар ұры. Безілдет үреді. Шоң ат болған болса, ошо atın barıp tursa, girip tursa, oşol özünün sorunun, özünün kursançılığın oşoldan da. Hani oşoldan bırak atarçılık, attardı biliyorum, falanca atını tartıp tursa, atını tartıp tursa, bolgan el görgen el bile tutla kalasa. Hani bağında enkeyi, benim palman bol yerden götürüp salıp ketken yerim yok. Şimdi şu ilgerten şu acak satardı, ben jürem, el bile tutla kalasa. Şunday deyin. Bu kobrаны апчығы байлап қойдық бір, бізге арқадағы фон болып тұрсын да бір. Өткенде улаққа салды бұны, Батырау? Салды. Ама жаш болса дағы қасыра кіріп атта ма? Чоң аттардың арасынан нары бері өтіп кетіп атта ма? 25-інде мінеді улақ болған татқы, торпақ улақ. Чинчінде келгенде баяғы пұлы келсе сатып үрсек, шап көріп алғандар болса сатып амырем. Мұны сатылып да кетіп? Сатылып алып жұлғы адам болған болса, лилля қалыс келіп, көзіменен көріп, палбаны мингізіп, Qaypaqты бәлеп бірем, нараға бір-екі салып, көріп тұр расылықпен алған болса сатам. Тіршіліктің айынан керек болады екен, сендігі шоға болмағыса. Бұны мен Батырауым нөйресін айтпен, баяғы кобраны апшығы бәлеп қойғым бияқа бізді арқада фон болып, әлігі чирай болып тұрсын депін. Бұны өткенде әлігі қайса келе? Жақшыбек. Бір қарагер атын жүрді кісінекей. Ошо ака салды, мен көрдім. Жақшы кіріп атты жануар. Бұл сөйгі қаталек нәрсе да азыр, жаш нәрсе, өзім бір салып, көрбінен өзімді тамдасам, бара бере тұрғанда чыдап адым, бір дарылы жарып қалып чыдап. Жақшы өкім айтым, бір сал чыдасам, ака деді, менден башқа адам қонбасын. Тізгіменен бар екен деп, үшінтім айтым, көріп тұрышын. Салып атты. Батырауым нөйресі келіп қалды дағы бір. Бұл тайдағы ап келген, сәй өткенде базарда да? Бұл да кәлтатай. Кәлтатай. Чөп ташығанға жарат тұратын нәверлер мені, шынтіп чоң өте өрет. Бұны атқылам деп аттыңыз жоға, Батырау? Атқылам деп аттым, мен кішіне мұнау тіршілік бара шақа кен, үй жайды кішіне бір оңда өрсем, бір кеген бұзды балғыдан, ұстап көп келген болса, пұл көтін бірақ саттағы өзіп қалдым. Біреу жазған екен, бірінші бұл көрсеткенбіз ғой баяғында. Бірінші мен өткенде тіштерін көрсеттік, ошонда біреу комментарий жазған екен, мағадағы жазды. 200 мыңға бербей екен деп. Басын айтпайсыз ба бұның? Басын айтып, мачығыл айтып қойған жақшы болады. Баяғында секрет қылып, ашығы жақшы, чап көр деген
Себебim özüm işlenген üçün şahap görsün деп атам. Şerikbay şu жаңағы аттың өзінің иесі қайда өткізді 2-3 келді, әке бербейсіз маған 200 елге бер деді, мен 200 елге берген қошасын деп бермедім шындығы. Şu atты сізге берген адам. Берген өзі Шерикбай қасап. Мына. Şu atты чағымды şu атын сатады ұқсайды, аты сатсағадан қайда өзді апарып баласын байлап қойын деп қойғандай қылып жатыр. Чоң ат сатау екен қара жүн атасын. Сатады екен, 28.000 бербей қойдым деп жатады ғой. Ама өзіме бере қалды айтам, чоң пұлға сатады қазір, менден де чоң пұлға албасаң болмайды. Бұлаға мені салып көрдік, өзіңем немеден көрдің деп айттым. Жақшы екен анда. Егер жақшы ат алам дегендер болса, қалаушылар 25-інде келіп, бір салып көргілер. Салып көріп, көңілі жақтырып, көрсек ама жақты дей тұрған болса, разы қылып беремін. Ошол ашықта, мысалы, гарантиясын бербей тұрып, көзімен көріп алған адам қақытта. Мен de şu algan puluma men razı olamam, satqanға razı olamam. Şunday. Батыр аба, bu сұрауларды оқып баштайын, Bir авалмы жазған екен. Азыр мен неден естегенім айтып кете берейін. Атты ысық чағып қойсоқ не болот дейт. Анам аны қантип оңдойбуз деп жазып тұр Батыр аба. Эми атты ысық чағып қойса аты айнейт. Кейбір аттар үшін бағым нембе слабый болған болса, бұл май түшеттіп қойды, семіз шап, ысықта қинап қойған болса, алқан құттар шешіп, мәкәдіп қойды, бөлтек барып, шылдан бұттары шешіп, май түшеттіп қойды мұны. Тешік қойды, бұл чіп шешіп кетеді. Ана қайра баяғындай ордына қайра келтіріп істі қиым, ысық шапқандай атын айныған үшін да. Тезектері қату болып, тезектің арасында майырлаш болып шешіп кетеді. Ысықта шапқан ат айнытауыз да. Анан ушинтип ысыкта чабып койсо, ушундай ысык бул азыр сиз айткан ысык чапкандын белгилери да бул. Анан ушу ойдон ат бир өмүргө айныйбы же кандай? Эми мен ушу ысыктан айныган аттарды көп эле көрдүм. Ушу буттары шешип баягындай мака болуп түшүп, май түшөт деп ошентип кыйналып жүрөт, анан ишем кетип, жүнү тетиреленип, аттын астына чок болуп мурункудай болбой калат. Ысыкта эми өзү да эле ысыкпай эле Çurka plaçı kilometre çurkap gelirse sıra çurkap şekli biz geldiler kıyın da. Ana bu armaya varganda kadar günde 1 kilometre 2 kilometre göğe çurkasak bak su tuğanatta ol biz de çurkayız. Bolğanımız bize yaşıyoruz da hemen hazır. At dele şundaydı ısıklardan semiz at bozsa turp kalan at bozsa çapsa aynı karış oldu. Aynı. Yani özüne getirse bolat hemen bir bu da götürüp verip köpede yedirip kıyla kadar kıynalıp ne bolat var. Vakti özünün oradan sola gelirse. Bayağı belki de kılıp kökke koyup Şuntip arıqtatып, қайра баштан оңбоса болобу? Эми жакшы жашан көкбөдө болгон болсо, шуга 9 берсек, шатарактап чичип, өзүнүн будай көптүрүп берип өзүнү келтирсе болот. Эми баягы шарт эле өзү келбейт да. Аттын ичин өткүзүш керек да, жанша? Ичин өткөзүп, ичин тазалаш керек да аттын. Анан баягы ветврачтар болсо, алардагы бир көрүп, иле лечение писанияларды кылып барбы варианттары ушундай жокпу? Бар, болот. Аларда бар. Азыр мына базар онда да бир жеме чыгып атты, ошо шишип кеткендерди мына асмы көлүн берип, ушуларды дарылап жок кылып, сапсам жок болбосо дагы шимирилтип, баягы точка-точкаларды алып калып атат. Жакшы болду, эсептүү болуп атат деп баягы завод өзүнүн баягы энеден тургандагыдай болбойт баары. Бар кишине оңдоп атат. Берчи калып калат, баары доңкоюп бирч болуп калат. Өзүндөгүдөй болбой калат. Жары болуп оңолгону билет экен да. Билинип калат, ооба. Бирок ошоктон чамча адамдар бар экен, оңдоп берип атат ушундайларда. Базаргонда ким деген экен ал? Базаргонда ушу бир аксакал бар экен, ушу тамак иштеген досум бар эле, ушунун атын puttları bayağı varatarsın putlar jom olup kettiler. Şunu onda koyup şu жерде жүрөт ya bunu. Özünün ordudağı da emes mi? Bari тазалап жакшы аяктап коюп да. Совсем болбой калгандан көрө жүрөт тең. Жакшы экен. Бул ушундай болду. Азыр экинчисине. Мына ат жем жегенде дейт Батырова. Жем жегенде, беде жегенде катуу жөтөлөт дейт. Бирок гегеде дейт. Өпкөсүндө айып бар десем, бирок улакта жүгүргөндө дейт, эч талыкпай, чарчабай дейт, узак чоюп жүгүртөм дейт, талыкпай жүгүрө берет дейт. Бул эмнеден болушу мүмкүн дейт. Жемден шөптөн эм көп болот да, муну баштан өтөт да биз көрөбүз. Муну таалада беден оруп, баягы тагынан кырып ор дегенде болот, ошо менен чаңпаң кошуп атам, ошо менен престап коет. Анан биз ошончалап келип беден бузуп эле бере коебуз да. Эми эмнеден болгон келсе, мындай бир атайын биз бошко коюп коебуз. Ошого суга чайкап, ичин
kim жүйе чаңдан шығарып береміз. Bunu çöpten көп жөткөрөт да. Анан азыр бул илгерки эмес, керегейде ылаң болуп турат. Жөткөрүп bir ega жөткөргөн кийин караш жөткөрүү жок болуп кетип атат. Мал өпкөдөн болгон ат ал өзүнүн раңын жоготот. Өпкөдөн кеткенден ат раңынан кетип тетреленип өпкөгө кетип калат. Кудай жактасын, андан эч нерсе болбойт. Только чөп жемин тазалап жууп берселер, андан эч нерсе болуп жөтөр болбойт. Значит, ошо чөптөн дагы экен да, баягы сабызды жууп берет экен бирөөлөр көрсөттү эле. Ошону тазалап берген жакшы экен да. Эми чөптөр эми арасында баягы талардан чаң менен ал жерге таштабасаң эле канча чаң чыгып кетет. Ana şu acaba para salıyorsak çancıgenden giyin çötküre çıkı. Hem koldan geçe alayım he? Onun arpağın delem yelganda kılat hemen arpağın içine 3 kilo salmasam 3 kilonu 3 yolu sapırıp bir süre kolda ötüp tazalap çan getiren biliyoruz da. Yani gönçoğu ben cüp verem ben onun 5 yaş iç başında şu dönem bağlamız da. Attın jatalak bolgonu neden bolot deydi anan kaynta oңдойбуз deydi. Attın jatalak bolgonu hem taladan mini başka gelip үйгө жакындатып сугарып ошондо ич түйүлүп калат. Анан кээ бир ордунан деле ушу баягында бир аш калган кеч калгандан дагы ошондой болуп калат. Жаталак немеси көп. Анан кээ бир баягы жаталактаса кыйналып секин бастырып ичеги түйүлүп калат. Ошол малда жаталактаган малда атты кайра оонатыш керек.Оонатканда баягы түйүлүп койгон неме кайра жазылып кетет. Анан кыргызчалык ырым бар эми илгертен кичине бакка менен сыдырабыз. Кичине ырымдар ысырыктап ушундай кылабыз. Эми адамдын көзү болсо ошондон эми аты эсинеп ичи ооруп жатырактап калат. Анан эми бул адам баласында эле мен ушу кирнелетип кичине мал кошуну көн ачылып калат жылкылардын. Ушул менен ошо. Адамды кирнелеген эле кирнелеп коесуң? Ооба, ушунду кирнелеп кичине. Ошондой. Аякпай кылып коебуз кичине адамдын көзүнөн сырткары кылып. Баягы көзгө жакын атка көзү бар адамдар карап коет да суктанып, э? Ошондой коет да. Анан Апшыр атада дейт, Кадырбек балбан бар дейт, болгон дейт. Ошону сурачы таанып экенсиз дейт. Жок, эми атын угуп жүргөнбүз. Эми чындыгы мен көк кишини көрбөдүм. Мен акаларым ушу капаш балгандар барып сүйлөшүп көрүп, ушу менен бирге улак чаап жүрүшкөн экен мурда. Тайын деген. Эми мен сыртынан ушундай деп уктум, анан көрбөдүм чындыгын. Сиз улак чаап, эл аралап жүргөндө ал киши улак чаппай калган экен да? Амалы жок, аксакал чаппай калган экен да. Бул эми канчанчы жылдары болгон ал киши? Атагычы 80-жылдын арада биз армиядан келген малды ошол малды уккам да бул аксакалды. Ошондо 83 армиядан келдик. Кийин уже ошол малдарды бирок кабарын укчу элек ошол укпай калдык да. Кийин улак чаппай калган окуйда. Ошол малга дээр ошол акамдар бар, Апшыратадагы бардык, ушуда бир аксакал киши болгон экен, палван болду деп ушуну гап кылып сөз кылат эле. Угат элеңиз, э? Портуяк жөнүндө сурап көрчү дейт. Портуяк деген эмнеси экен? Портуяк деп мустуяк деп коет, портуяк деп коет. Портуяк деген ушул аттын өзү кандайдыр такасы жок болгон болсо, баскан сайын өз туяктары укаланып эле немеси болот. Ал таканы үзбөш керек. Портуяктан амына тапанда жүрөгү өсүп, тез аксайт. Мустуяк деп коет, бул мустуяк жылкы такасы жок ушу чор болуп аксабай жүрө берет. Ташыркабай. Анан ошо портуяктар ушу тез укаланып жумшак болот да. Жанагы укалана берет деген сырты. Сырты. Мустуяк деп коет, катып андан эчтеке болбой немеси жок, такасы жок жүрө берет ушул. Портуяктарды bir эки ай үйгө дамалтып койсуң, миңден болсоң ташка бек тийгенде эле баары укаланып шөйлөп менен буттар мутуп баса албай мижиңдеп калат. Мижиңдеп баспай калат. Портуяк деген эме эми угатат экен, ооба. Ассаламу алейкум. Атты бош коюп бакканды сурачы дейт. Атты бош коюп бакканды сурачы дейт. Эми атты бош коюп койгон баккан мода bir 15 жылдан бери ошондой болуп калды. Тегелетип каша кылып коюп берип, аттын баягы жакшы салсын деп азыр ойлонуп келип, акырга бошагытып, жемчөбүн бир бошагытып коюп, жас эсалсын деген ойдо болот. Каалагандай оонап, э? Биз илгерки эскидей кылып эле ушу акырга кыргызча кылып эле байлайбыз. Узунаак кылып. Анан эки түрлүү суутат. Кээ бирлер туган жазып жасынып узунаак кылып жата турган кылып суутат. Кээ бирлер таң ашырабыз деп асып байлап ошойчо жатып коет. Эми негизги жатып эсалган жакшы. Анан эми азыркы шартка караганда ушу бошагытып койгон эми атка шартка туура жакшы эле да, жакшы нерсе. Ооба. Анан биз эми андай кылбадык, мен үйрөнүп калдым, илгеркидей кылып акырга байлап эле. Акырга байлап ошондон неме кылам.
сутканда эшикке зым бар зымга айланат го бәле коюп ушу. Кишинин аркалыга басып турат. Эми азыр бардык мына Бишкекке аяк бияк барып көрдүк. Чындыгы сен айткандагы азыр полный эле ушу киреткан бөлүп коет экен, акырга чөп салып коет экен, бошоготуп коет экен жана калагандагы. Камап коет десеңиз, а? Эми жашоосу жаша, илгери барып кичинекей үйдө жашап, кийин барып бир эки этаж үйгө мындай жашай турган нерсе деп азыркы аттан жыктын эмеси да ошондой болуп калды да. Жакшы шарттар. Жакшыраак лакур жасап эле ушу байлап эле басып багып келгенбиз. Ат мингендеги оорулар кайсы ооруларга жакшы дейт. Мен ушу простатитим бар дейт. Ошого Россиядан барсам ат алып минейин деп атам. Дагы кайсы ооруларга дейт. Жаштарга совет бериң дейт. Ошо геморрой, простатит ошондойлорду мүмкүн болсо мен көкшү илертен салып керек атам ушу. Атты ушу жайдак минип, куду ушу жайдак ушу пайдасы бар экен да. Айча мына бел органдары бар, мына омурткаларды ошолорго аттындай бир атайын ат мингендер бар, ошого айым ат мингендер бар. Ушу башка сайын бар кыймылда, баардык нерсени денени кыймылдатып, ушуларга пайдасы бар да негизи аттын. Өзү баягы ооруп калбайын деп ат минип жүргөн бабайлар дагы көп, а? Аталар көп, а? Көп батыр эле. Мисалы мына мен бүтүн колум аксап турса дагы бир талак ат минип барып келсем көнүм ачылып калат. Ушул экен да үйгө тарапчыкка чыгып келгенде ушу үйүңдө атың турса атыңга чөп салдым деп турар экенсиң. Анан жашы өткөндөн кийин анан апаң каякта деп калат экенсиң, ушундай болот. Нерде бир өзбек досум жазыптыр менин тууганым. Менин атымын денесине дейт мындай макадай болуп бирдеке ташып кетти дейт. Сөлгө окшоп дейт. Ушу эмнеден чыккан, каяктан пайда болгон, кантип жоготом деп жазыптыр. Өзбекче жазыптыр, буну кайра окуп жүрөт деп түшүндүм. Эми мындайларды өзү жана российский оору бар, ал тамырдан тамырга, куду тамыр кеткен жерден точка болуп куду тамыр менен кетет. Анын оор касалы бар, эл бар, ал оор жок деле болуп калды. 1-2 жыл мурун кат болбодубу? Ооба. Анан бул точка болгон нерсеси мен бир жылдык ушундай болуп мен тайым. Бар жогуна жара чыгып кайгасы бардан шишиген сүрөтөн коюп туруп калды. Ал акылым жетпей аяка бияка кылды, бизде ушул жерде бир илгер кечки доктор бар эле. Барсам айтты, китебен акып ооруп мындай көрбөдүм мындай оор кеселди деди. Анан бир 2-3 укол берди, кичине өзүнө келди, дагыям баягындай тегиз тазаланбады да. Ал ошондой бир жаңы чыккан оору деп мындай бир айтып ошондой деп гап кылды. Ушул айткандагыдай бар денесине чыгып кетти да. Ошондой бүдүр, а? Шишик да болгон калды. Мына кадайдыр бир укол алып келип, 2 укол берди, ушу менен болду, кичине багы өзүндөгүдөй таза болбоду да. Баягы сөлгө окшоп мынча болуп чыгып калат да алар, а? Ушундай. Жок, сөлгө жара баштанып калат экен да, точка болду. Ушундай. Эми сөл басып кеткендери бар, эми мына путтарына, мына туршуктарына чыгып кетет, эми сөлдүк эми ал убактылуу күлүп чыгып калат кайра жытканкы. Анан бар сөлдүнүн да бир түрү бар. Чоң болуп мына бул немелерине чаттарына аяк бияка чыгат. Буларды ham тазалай бериш кыйын экен. Мен бир жыл ошондой бир атты кармадым. Кыл менен байлап, бөксөн түшүрдүм, кайра балалап көбөйө берди. Анан кислота тигиздеди, кислота тигизип көрбөдүм. Ошондон көрдүм да мен көптүн муратыга. Нерде дагы бирөө жазыптыр. Бул Батырова мына дагы эстетип кетейин. Жалал Абад областы Сузак району Жергетал айылынан. Ушу Жергеталдык бирөө жазыптыр буну, ушу айылдаштардан экен. Жергеталда акуланын балдарынан кичине сөз кылып бериңчи дейт. Акула деген ат болгонбу биякта? Бияда мен кондан акула деген ат болгон эмес. Акуланын, акула деп турат. 2 кы жазып коюптур да. Акула же акула. Майлы, бул суроону калтырып кое берели. Эми суроо көп экен Батырова. Сүйлөй берсек, бу жерде көп экен, эми арасынан тандап мен берип койдум. Эми дагы жазсаңар туугандар арасынан дагы баягы көп суроолор окшош болот экен да, бирине бири экинчиси окшош кетет экен, анан анча-мынча капа болбойсуңар. Анан көп эле сиздин номериңизди сурайт экен Батырова. Бул бирөө жазыптыр, эмне Батырованын номерин жазып койбойсуңбу? Эмне аксакалды көрсөтүп өзүң кызганасың деп жазыптыр бирөө. Бул аксакал азыр мында карычылыктын доорун сүрүп, чоң апам менен машинени минип алып, тойлорго, аштарга барып, ушинтип карычылыктын доорун сүрүп жүргөн маалы. Анан бир туура сүйлөгөн адам болсо, бир баягындай шашты, ойду келди, ушинтип сүйлөгөн адамдар эле көп да. Бу авамын чалып, немесин качырат. Ойду келди сөздөрдү сурап, анан зарылом кетип аткан болот, башка бирөө аш тойдо отурган болот.
мыймансызбан мен отурган болот, чачышын алып коет да абамын. Баягы сабыр кылып, жазып коюп туруп, анан кийин жоопту күтпөйт. Бир күн жооп бере албай калса, эртеси күнү жооп береттир. Аны күтпөгөндөр көп. Ошон үчүн мен номерин неме кылбайм. Анан менден чалып сурагандардын, баягы сүйлөгөн сөзү так немелердин кеп номериңизди берип койдум мен. Баягы аталдым эле, бир сынап берсин деп баягы. Болуп атат, анда болуп атат. Болуп атабыз. Анан анча-мынча берип коюп атам. Батыр аба бир кеңештерден бир бериң эми. Мен өзүмдө ушундай суроо болду да. Эми эртең канча күн жашайбыз, канча күн жашабайбыз, эми Кудай берген өмүр жашайбыз. Канча жашасам дагы, эртең не иш кылсам дагы ушу мен ат кармап, ушу ат менен карыгым келет да чогуу. Батыр аба, ушу сизге окшоп. Эми каерде кандай иш кылам аны билбейм эми. Ат буруш болуп кетем деп деле өзүмө неме кыла албайм. Анан эми жашоо билбейм да эртең эмне болушун. Бирок кандай иш кылсам дагы ат кармап, ошо ат менен чогуу карыгым келет. Бул сизге бир суроо бир. Эгер кайра 18 жашка кайтып калсаңыз да, уктап туруп, 18 жашка кайтып калсаңыз, кайра ушу жашоону жашай белеңиз же башкача кесипти тандай белеңиз? Мен кесипти тандагандай айланып келип, ушу жашыман ата бабам жылкычы болуп келди. Жашыбыздан ушу 25 бейлеп апам ушу малга делик ат минип келдик. Жаман жакшы Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан бир ат сатып жүрөм. Эми үйрөнүп калган. Кайрадан жаш болсом, кайрадан кулак чапсам, минтип чапмак элем, мынандай аттарды кармак элем деп дагарман көп экен да. Ооба. Эми дагы ошол дагы ат менен болгум келет эле да ошол малда да. Кайра эле да. Эми үйрөнгөн нерсе ушу да. Айлам кеткенде муну жазындасы жерлерден алып калып, ушу бирден кунан жебеш биринде байлап алып отурам, ушу үйлөрүм бирден кармап коюп. Ушу жашоо ушу дагы эле кайра ушу жашоону улантмак истеп, мынандай кулак чапмак экенбиз. Биз малда 5-5 жок эле, может торпоклакка алым жетпесе 5-5ке чапмак экенбиз. Эми чапчы элек тек улакты кичине нормально эле. Ооба. Анан баягындай торпок улакты чабып эле анан жакшылап аткачтан төгөчтөн деген жокмун. Аттын жакшысы минип жүрөм ушул малга дерле. Ошо көп эл баласын эми жакшаттарды минип жүрдүм. Жакшаттарды саттык. Ушу мурункудай эле жашоо болгонду кайталамакчыбыз да биз. Жылкы менен жашайбыз да ушу. Ошондой дең. Ошондой туугандар мына. Батыр абам мына эгер Кудайым берип кайра 18 жашка кайтып калган болгондо, кайра эле ушу ат менен өмүрүн өткөзмөк экен дагы. Батыр аба бу бирөө илгерки бир баягы бир эсте калган палвандардан бир сүйлөбөйсүзбү бир? Ушу илгерки палвандардан мен илгери ушу Даркөч Беркөч келгенде мен ушу бери тамай эми өзүмдүн акам ушу Гененбай Тыныч палвандардын аксакалы болгон. Эми Гененбай палван деп ушу Гененбай аканын мына чоң советке барып калдык. Советти кирип сайдын боюна чоң жыйын болду. Ал малды илан кылат эле. Ушу совет Карагулжан ушу бир аксакал бар экен, ошо киши анан кыйкырып, Сузак районунан Гененбай палван келиптир. Гененбай палванга коюп бергиле деген. Ошол малды эл сөзүн угуп коет эле. Эми ал малды өтө чоң союп койгон экен. Эч ким дым болду, ушу мен бир саткан атты көрүп, ошо дакам алып берди Гененбай палванга. Ошол жерден бул киши өзү эки сандан алып, бирин тизесине, бирин эгеришке каптап, жыйына чыгып ора салып кетет эле. Палванга коюп берди деп элдер токтоп туруп берди, эки сандан алган экен. Айлантып барып колунан бир чүрүрдү. Кара экисине коюп берген ушу элдин баары карап турган малдын эми торпак менен ойлонгон 100 килонун аяк бияк болуп калган бу. Ушу киши салып кетти, элдин баары таң берди. Эми ушу илгертен ушу Гененбай аканын ушу малга дер келди, мына азыр жашы өтүп калды кишинин. Экөөбүз бирге аяк бияка акам менен көп кошо жүрдүм кишинин чапкандарын. Ушу кишинин мына ушу бизден илгери ушул жерде Сапарбек деген каердик болгон Гененбай? Катыранкылык. Елдос палвандын акасы да. Анан ушул киши мына жерден Сапарбек деген аксакалдан биз бир караталганбыз. Анда 4000 дегенде 4000ге бир жаңы жүгүлүп берет эле. Ошондон анан ушул чоң чаңгеттерин пайыз болуш деген болуштун улагын берген ошо менин акам ашып, ошодон акам сөз берген экен, Гененбай палванга сатса бизге сатамын деп. Кел ушуну алып, мына кара март чоң улактарды ушу каерде болсун, анда эң чоң тай болот эле, кол менен болот эле. Ошону бардым ушу Гененбайга таштап алып, ушул атка көстөй берген. Ушул атты ушу Гененбай аканы ушу чапкандан ушу там берем да мен. Бул киши жерден эмес алган бойдон көтөрүп башталып кетет эле. Аксакалдан эми ушу малга деле элдин баары таанып, Кыргызстандын өзүнүн веси боюнча, жеңиш боюнча ушу Гененбай ака чемпион болгон киши. Азыр эми мына 70тен өтүп калды, кыйлага чыгып калды. Ошондой дең. Мына турганда. Айш билем азгы жаштардан жок кишине берек ошол. Мейли. Батыр аба аяш жолу келип калды эле, сүйлөбөй эле коеюн дейт, мейли. Сөзгө жогураак экен.
Ошондой дең Батыр. Эми бир калоо тилек болсо, бир жаштарга бир сүйлөп коюң эми бир. Майлы эми. Бул заманына жараша болуп атат да. Бирөөсү Батыр аканын айтканы жакшы деп сурай берип, сөздөрүн колунан келишинче жооп берип атабыз. Анан кээ бирлери кичине баягы сурай берип жазып атат. Эми ага деле капа болбойм. Адам баласыбыз да. Кеч кол бере беребиз экен. Эми ким кандай ойлойт? Мен ушу кыргыз элим илгертен ат адамдын канаты деп ушу ат минип келгенбиз. Жаштарыбыз ham илгерте ата бабабыз минген жаштарыбыз минип ойносун. Şu azırkı zamanda şu zamanımız canak oru sırkıda tışkar bolsun. Bala çakabız ар дайым şu at minip at üstünde oynap gülüp bilgenim olsa жаштарга угузуп баарын бирибизге патриот болуп бирибизге сөз үйрөткөн болуп бирибизге жакшынак болуп кыргыз эли аттын үстүнө түшпөйлүк. Айтканыңыз жүрө сагайам Кудай ден соолук узун өмүр берсин укам. Şu элди баардыгыбыз чакырабыз эми ат менен болсун, эл менен болсун, журтубуз менен болсун деп. Ар дайым жакшы тойлор болсун, жакшы нерселер болсун. Айтканыңыз келсин, Но атты Кобраны 25-inde Жалал Абад областы Узак району Каралма айылында Майдалма жайлоосунда туугандар. Ошол жерде улак болот экен, ошол жерге 25 күнү барып көргүлө ушу атты. Каалоочулар. Жашыбышты. Şu Батыр абам өзү ат кылам деп алып байлаган экен. Анан şu сатып жүрсем деп ойлонуп калыптыр азыр. Каалоочулар көргүлө мына. Ошол жерге барып, минип көрүп, бастырып. Ала турган адам болсо ошол жерде пайпагын байлап берем, азыр бастырып сутуп атам. Ооба. Анан калаганда алып туруп салып көрсүн. Жакса жактыргандай болсо ошо карап туруп сатабыз. Кечке чабып кыйнабайт, бул жаш өспүрүм нерсени ушу 1-2 салып көрөсүңөр. Ата теги бар, ошо ата теги бар. Ошондо атасын канчага бербей атат дедиңиз муну? Атасы $28 бербей атам деп Шерикбай Өзбекстандан келишти. Эгер барып, ошол жерде өзүң чаап көрөсүң деп күздө жазга жаз чыккан малда. Ооба. Апарасын $30 беребиз. 1-2 саласын да кара келе бересиң экен, анан сатпаган экен. Сатсам деп көңүлдөнүп жүрөт да. Ошо Өзбекстанга чакырганмы экен? Өзбекстанга чакырган, кирип өзүң чаап бер. Акчаңды ушунда эсептейбиз дешкен экен. Өзбекстанга кирип чабып көр дагы бизге атты көрсөт дагы $30,000 чыктап кетти деген экен да. Ошондой деген экен. Барбаган экен ал киши. Жок, барбактым, саткым жогорак деп аткан экен анан. Кийин ошо адамдар бияка келиптир. Келиштир, эшигин алдында келишиптир. $27,000 калыптыр. $28,000. 8,000. $28,000 сатылбай калыптыр. Сатылбай. Эми $28,000 ат сураган адам $2,000 кошуп деле сурай берет, ал адамга кыйын жок да. Ошондой. Эгер ал ат сатылып кетсе, ошол атты эгеси кайра алмакчы экен да мына. Ошол аттын баласы деп, ошол аттын уругун кайра кармап калмакчы экен. Ошондой туугандар, тынч болула, бар болула. Ассаламу алейкум баарыңарга. Батыр аба, тынч болуң. Оорубаң, сыркабаң.